Салам достор. Аты жөнүм Бакыт Абдишов. Бүгүн бул видеодо IT окуш үчүн математиканы канчалык деңгээлде билиш керек, негизи эле математиканы жакшы билүүнүн кереги барбы же жокпу деген темада сүйлөшөбүз. Бул видеого лайк басып, каналга катталганды унутпагыла. Силер сурап атасыңар, биз жооп берип атабыз. Эгерде комментарий болсо, ой пикириңер болсо дагы жазганды унутпагыла. Өзүңүздөр билгендей, биз IT жөнүндө видеолорду көп тартабыз. Ошол видеолорду тарткандан кийин келген суроолордун арасында математиканы билиш керекпи? Менин математикам жакшы эмес, бирок IT окугум келет деген суроолор болот. Дагы ата-энелерден келет, уулум же балам математиканы жакшы билбейт, ITге тапшырсак болобу, оюңарды айтып койгулачы деп. IT окуш үчүн математиканын кереги жок деп айткан экенсиңер, бирок бул жерде математика керек деп айтты деген сыяктуу суроолор көп экен. Бул суроого жоопту мен жөнөкөй мисал менен баштайын. Биз силерге айтып атабыз, айдоочу болсоңор жакшы, машинаны айдаганды үйрөнгүлө десек, силер сурап атасыңар, машинаны айдаш үчүн мен инженер механик болушум керекпи, машинаны оңдогонду билишим керекпи, машинанын ар бир запчастин билишим керекпи, же машинанын моторун ачып, моторун оңдогонду билиш керекпи деген сыяктуу суроону сурап атасыңар да. Машина айдап айдоочу болуш үчүн механик, инженер болуштун кереги жок. Жөн гана машина айдаганды үйрөнүп, машина айдаса болот. Ошол сыяктуу эле ITде дагы IT адиси болуш үчүн, ошол IT багыттарынын бирин тандап, мисалы айталы программист болуш үчүн математиканы жакшы деңгээлде билүүнүн кереги жок. Бирок биздин окутуу системасы, университеттер мурдагы система боюнча IT багыттарына, информатика багыттарына тапшырыш үчүн кошумча сабак ОРТде математика же физика, ошол университетте окуп атканда дагы кирчүү сабактардын арасында математика бар. Мындайча айтканда, IT окуш үчүн математиканын кереги жок. Математиканы билбей дагы жакшы программист болсо болот. Бирок документ жагына келгенде университетке тапшырыш үчүн математика сабагынан кошумча тапшырыш керек болот ОРТда. Анан университетте математика окуш керек, ошол экзамендерди тапшырыш керек, ошол талапка жооп бериш керек. Мындайча айтканда, университеттин требованияларын аткарыш керек. Анын ичинде математика окуусу дагы бар. Кыскасын айтканда, IT окуп, IT адиси болуш үчүн мыкты математик болуштун кажети жок. Математиканы 2ге окуп дагы жакшы программист болсо болот. Эң башкысы программалоодо бул логика, практика. Ал эми математика бул ошо диплом алыш үчүн, университетте окуш үчүн керек болчу сабак десек болот. Себеби программист болуш үчүн биз азыр бар код тилдеринин бирин окуйбуз. Ошол бир код тилди үйрөнүп, программист болобуз, программа жазабыз. Ал эми эгерде бир код тилин ойлоп таба турган болсоңуз, мисалы Python, Java, JavaScript сыяктуу дагы бир код тилин ойлоп табам десеңиз, анда математиканы мыкты билиш керек, логика күчтүү болуш керек. Андан сырткары ошол алгоритмдердин иштегенин, ошол бардык университетте окуткан сабактардан мыкты болуш керек. Бирок биз айтып аткан нерсе бул бир бар тилди окуп программист болуу. Бул катардагы программист болуш үчүн математиканы мыкты деңгээлде билүүнүн кереги жок. Мыкты математиктер ошондой код тилдерин жазып койгон. Азыр жаңы код тилди жазуунун кереги жок. Ошол бар код тилди, бар программалоо тилин үйрөнүп эле программист болуп иштей берсе болот. Өйдө айтылган нерсенин баары мектеп окуучуларына жана университетке тапшырам деп камданып аткан окуучуларга болду. Ал эми курска барып окуш үчүн математиканын кереги барбы же жокпу деген суроолорго айтмакмын. Математиканын кереги жок. Курска барыш үчүн эч кандай
диплом, аттестат, эч кандай сертификаттын кереги жок. Жөн эле барып, жазылып, программалоо тилинин бирин тандап, окуп баштай бересиңер. Кыска мөөнөттүн ичинде бир адис IT багыты боюнча бир адис болуп карьераны баштаса болот. Математиканы барганда билесиңби деп дагы сурабайт. Эң башкысы ошол жерде окутулган алгоритмдерди, окутулган код тилдерин аракет кылып үйрөнүп, көп практика кылып эле үйрөнүп алса болот. Мисалга, мен билген мыкты программисттер бар, айтып калышат, окуучу кезде математиканы жакшы окуй алчу эмесмин, математика сабагын жакшы көрчү эмесмин деп, бирок азыр мыкты программист болушкан. Ошого бул видеону жыйынтыктап атып айтчу нерсе, IT тармагында окуш үчүн, мыкты программист болуш үчүн математиканы мыкты билүүнүн кереги жок. Бирок университетке тапшырыш үчүн ОРТдан кошумча сабак математика болгондуктан, ошол тестке даярданып, университетке өтүү үчүн математика окуш керек. Андан сырткары университетке киргенде дагы университетте математика сабактары кирет. Ошол сабактарды окуп, экзамен тапшырып, ганга ошол деңгээлде билиш керек. Бирок өзүнө ITге келгенде, ошол программист болуш үчүн, дагы башка IT багыттарын окуш үчүн математиканы өтө жакшы билүүнүн кереги жок. Бул суроого жеткиликтүү, түшүнүктүү эле жооп бердим деп ойлойм. Видеонун аягында айтып кетчү нерсе, эң башкысы каалоо жана аракет. Эгерде каалоо бар болсо, аракет чоң болсо, математиканы жакшы билбей дагы мыкты программист болсо болот, мыкты IT адиси болсо болот, же башка кесиптерде дагы өзүңөр каалагандай ийгиликке жетсе болот, каалоо болсо. Ошондуктан чоң максаттарды кылып, чоң тилектерди кылып, чоң пландарды кылып, анан ошол пландарга жеткенге аракет кылыш керек. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.